айткандай суроо бул мен айтып аткан баяндардын баарын билишиңер мүмкүн. Билесиңер. Чоң боло калсаңар. Баардык интернеттен көрө бербасаң, бул жөнүндө экен деп билген. Бирок боолор бар бир көйгөй, анан ушунда керек экендигин бир белгиси. Анан субханалла биринчи элемеден баштайлы. Машалла, кара дуа канча убакыттан бери созулуп келген. Жакында үйлөнмөкмүн, үйлөнө берсем болобу. Кара дуанын эгерде сиз жөнүндө болсо мен билбейм. Анткени баланча жыл, түкүнчө жыл, кээ бирлеринде жакыныраак, жакында эле болгон экен деп билип койбосо, көп убакыттарда билинбей калат. Анан бул кара дуанын историясы өтө чоң. Мына устазым отурат, Куран тапсырып окуган адамдар. Бул негизи боюнча кээ бирлерде 7000 жыл болгон деп айтат. Сыйкырдын негизи өзү тарыхы Сулайман алейхиссаламдын заманында андан мурун эле болгон себебинен Сулайман алейхиссалам Аллахтын өкүмү менен бүткүл жер жүзүндөгү сыйкырдан шайтан адамдарга үйрөткөн, жазылган сыйкыр, кара дуа болгон китептердин баарын, илиминин баарын чогултуп туруп, тактысынын алдына эмнеке бекитип үстүнө отуруп алган дейт. Ошондой. Сулайман алейхиссалам өткөндөн кийин анан шайтан өзү Сулаймандын жанына баргандан коркуп өлүп турса дагы, ошондо өзүнүн адамдарды, кээ бир арабалардын бирөөлөр дейт, Сулайман тактысынын алдында ушундай бир илим бар, эгер ошону илимди ала турган болсоңор, силер бул дүйнөдө эң атактуу, даңктуулардан болосуңар, кажатыңар, нажатыңарга жетесиңер деп, анан ошонун баарын каздырып, ошонун алдын алдырып туруп, сыйкыр кайра тараган деп айтат. Юаллимунан нас деп, ал эмнекен шайтан адамдарга сыйкырды үйрөткөндүгү жөнүндө айтып аткан. Ал шайтан өзү адамдарга үйрөтүп аткан да. Бул жөн эле адам биле албайт. Мисалы, кантип эле бирөөнүн бутун бастырбай салыш, же болбосо бирөөнү болсо үй бүлөнү бузуп салыш, бул акылы бар адам үчүн бул оор. Жанагы көз ачык, кара дуа окугандар, сыйкырча мактар, ведьмалар да эмнелер бар. Ведьмактар да билесиз бар. Ошолордун баары өз акылы менен муну кыла албайт болчу. Ошол үчүн алар шайтандар үйрөтүп, эмнекен сыйкырларды үйрөтүп, адамдарга зыян беришет экен ошол. Ошол себептен муну эмес көп. Ал эми сыйкыр негизи эгерде сизде болгон болсо, ошол үйлөнө берсеңиз зыян тийбейт. Болгону сизден. Мен көбүнчөсүн айтам да, мисалы алса, ооруйт, ооругандан кийин сен ооруганыңды билгизбеген аракет кыл деп айтам. Антпесе мисалы сен ооруй берип, мен ооруп атам десең, сени курчап турган канча адам бар? Апаң бар, атаң бар, бир туугандарың бар, аялдарың бар, балдарың бар. Ушулардын баардыгы тең эмне болот экен? Баягы сени карап ооруп калат да. Ошон үчүн эгерде сен чында үйлөнгөнгө мындай бел байлаган болсоң, анда ушуга да бел байла. Мен ооруганымды эч ким билгизбейм. Анткени сен көп убактарда мисалы үйлөнөт, күйөөгө тиет, андан кийин карасаң, күйөөсү да ооруп калган, өзү да ооруп калган болот. Эмнеден десе жөнүндө чисто психологически тигини карап атып ооруп калат да. Ошол себептен көп убакыттарда ушул нерсеге көңүл бургула. Үйлөнө берсе болот, күйөөгө тие берсе болот. Аны эч проблемасы жок. Болгон нерсеси мындай ошол эмеге айтып коюш керек. Аялга деле эркекке деле айтып койгула. Мен ушинтип ооруганмын, мен болдокеге дем салдырып жүрөм. Антпесе мисалы кээ бирлери бул нерсеге нааразы болуп, сен баягы айтып койсоң болот, бирөөгө катындын саны көбөйөт, бирөөгө эрдин саны көбөйүп кетиши мүмкүн да. Түшүнүктүү болдубу, э? Ошол себептен бул үйлөнсө боло берет, эчтеке болбойт. Алыс жолго чыгабыз жактанда. Дуа салып, батаңызды берип коюңуз. Амин. Алла Таалам силердин жолуңузду бейкатар кылсын. Эч бир мындай тоскоолдук кылбастан Алла Таалам өзү жолдоп, өзү колдоп жүрө болсун. Кыргызча болсо жол сапарыңыз байсалдуу болсун. Өзү ар бир өзүнүн жол, өз бир машакатын да жеңилдик менен жеткизип койгондон болсун. Анан эмне максатта баратсаңыз, иншалла, ошол максатка Кудайым жеткизгенден болсун. Аллахумма гфир вархам анта хайрur рахимин. Суу дуа кылдырып туугандарга ала алсак болобу? Канча күндө ичиш керек, эскирип кетпейби? Боло берет, бул жерде турган сууларды негизи эгерде мен силердей болуп келип ушу азыркыдай даражада кичине болсо да түшүнүгүм болгондо, анда мен бул жерде баардык суулардын баарын сатып алып болду экенин алдына коюп коймокмун. Правдамы? Анткени шариятыбызда эң чоң нерсе дем салууда алдына уруксат берген суу, бал, анан кара зире, анан зайтун майы болуп эсептелет. Буга дем салуу эң чоң өткөргүчтөр болуп эсептелет. Сууга
Мисалы, кандай сүйлөсөң, ошондой негиз өзгөрүп берет. Бир байке деп коеюн, жаш бала баягы мага ишенбей келип, анан кийин бул молдолор анан мен аябай сөгүп, аябай болуп кеткен. Анан ал дагы сөккөн аз келген соң суумду кошо ала кетиптир. Мен докажу депчи. Анан субханалла суу неметет жана мондай салып туруп деп айлантса бир нерсе балыр болуп калат экен го. Мында бир нерсе ичине бир ультра бир нерсе коет экен го. Ушундай бир нерсе болот экен да, бассам ушундай. Анан субханалла ошентип ошол сууну 4 айбы 5 айга чейин неме кылыптыр. Изилдептир. Дем салган сап кетет. Булар деген микрофон менен окуп атат, өтпөйт, сүйлөш керек, илгерки молдолор конкретный оштерде бар го. Ушундай дечсеңиз, эми айтпаска чара жок болуп кетет деген. Анан субханалла 4 айдан ошо сууну кайрап келди, молдоге кечирип коңуз деп. Мен канчадан аракеттен өткөздүм, бирок суу сиз дем салган суунун бир да свойствосу өзгөргөн жок деп. Ошон үчүн сууну каалаган эмеде иче берсин. Иче бергиле, жууна бергиле, дем салган сууну каалаганча ала бергиле. Ал бузулбайт да кыйбы болбойт. Ушундай нерсе. Ошо өзү дем салган суунун акыйкатын мен ошол кишиден уктум. Анткени дем салып берип кое элек, анан ошондон биринчи жолу ошондо уктум мен. Ошондон бузулбайт экен деп калдым. Ал өзү жөн адам кечирим сурай берет билесизби? Ошон үчүн субханалла канча ичип эмес жок, эскирип да кетпейт субханалла. Бирок аралаштырбагыла, бул замзам эмес да. Кээ бирлерин аралаштырып койгон, дем салган андай болбойт субханалла. Ушундай нерсе. Бирок сууга дем салганда мындай ихлас болуш керек. Мисалы сиздерге дем салып атканда, бизде ихлас болбосо, бул ошо келген адамдар Кур'ан сени айгап, азыр ушунда Алла Таала шифа берет деген ихласың болбосо, бир тыйын дем салганыңдан өтпөйт. Ушундай нерсе. Азыр Алла Таала не алды, канча адам алып келген болсо, ушул адамдардын бардыгына эмне максатта келген болсо, ошону жеткиз Кудайым. Жөн эле оорусун айыктырып койбой, оору менен болсо хидаят бер. Хидаят менен болсо шифа бер деп биз тилеп турабыз. Улар ментип кара, я Алла, ушуларга шифа, ушу сен алып келдиң, эми эртең кыямат күнү булар бетиме койбосун. Ушулар баары айыгып кетсинчи Алла деп тилеп турам. Анткени сен бояктан сыртка чыгар менен эле, бул молдага келди, ушундай бир деле эме болгон жокпуз, эмне келдим экен деп чыгып кетпеш үчүн, бояктан чыгып кетип баратканын делдиңде, эмне кыларын билбей чыгышын каалайм деменчи. Ушундай нерсе. Ошон үчүн ихлас керек. Дем салып атканда ихлас болуш керек. Намаз окуп атканда ихлас болуш керек. Оруз тутуп атканда ихлас болуш керек. Зикир чыгып атканда ихлас болуш керек. Кур'ан окуганда ихлас болуш керек. Субханалла. Алла жолунда чыгып ихлас болуш керек. Мечитке барганда ихлас болуш керек. Молдога келип атканда ихлас болуш керек. Бардык нерсенин даамын чыгара турган амалдардын бул ихлас. Эгерде амал кылып бир ихласың болбосо, жанагы тузу жок тамак сыяктуу болот ал. Пайдасы жок болот. Аны жебей каласың. Мусорго итке берсең ит да жеп жебейт, тузу жок болсочу. Көп кылгандан эле ала кетип жуунуп ичсек болот. Туугандар ала кетсек болот. Проблема. Ассаламу алейкум. Менде акыркы убакта көңүлсүздүк бар. Ишке, үй иштерине, оңой экинчиси. Оңой менен элге аралаша албай келем. Уйкум көп келет. Жалкоорок кой. Дейже субханалла, эки түрү бар. Бул мындай айтканда психологик жактан жабыркашы мүмкүн. Аял боло турган болсо, жоксо көбүрөөк мындай бир мындай ыдык деп коет, ыдык көрүп калат. Мындай бир кыйноо көрүп калышы мүмкүн да. Бул бир. Анан экинчиси болсо, субханалла, бир адам мындай бир жанагындай бир бирөө ага кел, сен эмне кыла алмак элең. Сенин колуңан эч нерсе келбейт. Сен баягы элесиң да дегенде, психологик жактан ылдый төмөн түшүп кетиши мүмкүн. Анан экинчиси болсо, боорике таза көз тийген адамдын белгиси. Эч нерсени кылгысы келбеши, мындай бир адамдардын арасына келгенде бир кыйналып аралаша албай, алар жана келгенде эстеп, кускусу келип тура албай атса, мына бул көз тийгендин белгиси боло керек. Бир жак бар, психолог жакта жагыш менен. Ассаламу алейкум. Биринчи суроом. Мен салонда наращивание ресниц жасап иштейм. Ошол жумушту болбойт деп көп угуп атам. Сизден кеңеш сурайм эле.
Эми ошо негизинде шариаттын өзүндө болбойт бул. Бул негизиндечи бир нерсе айтайынбы? Мына кыргызча түшүндүрүп берейинчи. Кудай Таала, кыргызда сөз бар. Кебетени Кудай берсе, тебетейди өзү таап кет дейт. Бул кыргыздын сөзү. Дегеним, Алла Таала мына менин мурдумду картошкадай кылып койду мисалы алса. Кулагымды да алып койду, чачымды тик кылып койду, сакалымды ушундай кылып койду, көзүмдү мындай кылып койду. Ушул нерсеге ыраазы болуу, бул чыныгы мындай ыраазы болуш керек. Кудай Таала ар бир адамды ушундай бир аль-мусаввир деген ушундай чоң бир сыпаты менен Алла Таала ар бирине келбет берип, сүрөт берүүчү зат өз сыпаты менен келбет берген бизге. Эми шайтан болсо айтат, качан Алла Таала аны жерге кубалап атканда айтып аткан: Алла, сенин көптөгөн пенделериңди сага нааразы болгон акыбалда көрөсүң. Мен ошондой кылам аларды. Толтуруп атпайбы? Кудай Таала берген эмеге дүйнөсүнө ыраазы болбой жүрөт, күйөөсүнө ыраазы болбой жүрөт, канчасы өзүнүн аялдарына ыраазы болбой жүрөт, балдарына ыраазы болбой жүрөт, айдап жүргөн машинесине ыраазы болбой жүрөт, иштеп аткан ишине ыраазы эмес. Бүтүн нерсесине нааразы да. Кудайга шүгүр ай деп. Кудайга шүгүр деп айтыш деген өзүнчө тема менен айта баштады азыр. Илгери Кудайга шүгүр ай. Кудайга шүгүр деген көп укчубуз да. Анан экинчиси шайтан айтып аткан: Алла, сен жараткан келбетти алар сен өзгөртүп атканын көрөсүң дейт. Мына азыркы мезгилде ушундай болду. Кудай Таала ушуга кандай керек болсо, сенин бетиңе, сенин менен башыңа, колуңа канчалык деңгээлде керек болсо, ошончолук деңгээлде өстүрүп койгон неменин бардыгын тең көп адамдар эмне кылат экен? Жулуп атат азыр. Жулуп, анын ордуна кесип таң калыштуу кырып туруп, анан кайра башка нерсени чийип койгонуна вот таң каласың да. Жарашса Кудай урсун. Кудай Таала жарашыктуу кылып жаратып койгон ушуну. Сенин келбетиңе оңдоп точно сага мындай по сантиметр коюп койгон да. Анан ошондой неме менен бирөөнө сен жагып каласың да. Мына ошондой мисал алсачы, баягы тагдыр барбы, пешене. Бул жерде Алла Тааланын бир периштеси келип туруп, адамдын аялдын ичине кирип туруп, карасаң, аялдын ичине кирет экен то периштелер. Кирип туруп, адамдын субхана пешенесин дүйнөп туруп: Алла, мунун субхана ажалихи, ризкихи, саиду ва шакиюн. Айтат: Алла, мунун рызкысы кандай болот, Алла? Мунун деген ажалы кандай болот, Алла? Бул бактылуу болобу, бактысыз болобу деп 4 нерсени жазып туруп: Алла, сен айткан нерсени жаздым деп эненин ичинен чыгып кетет экен периште. Ошол бактылуулуктун ичинде, ошол рызкыңдын ичинде мисалы, сени менен келбетим бар. Ошол келбетти өзгөртүү. Бул шайтандын досу болдуң деген сөз. Шайтандын ошол жанакы наращивание ресниц, анан кийин жанакындай колдорго шлак коюп, жалаң ушундай бизнес, айла жок оокат кылышым керек деген нерсе бар го. Ошондойго башка деле жумуш толтура. Ушу мен алектенип аткандар бул шайтандын камчысы деп эсептеп коюп келдимчи. Ушуну үйрөнбөгүлө. Аялдарыңарды мындай нерсеге иштетпегиле. Чын. Кыздарыңарды да иштетпегиле. Ушундай нерсе бул жакшы эмес. Бул Алла Тааланын жараткан табиятына каршы иш кылуу деген сөз. Жулуп, аны түздөп, эме кылып, ушундай нерсе. Канча деген эркектер дарат гусулу жок, дара тамак чыгат. Мен көбүнө сурадым аны, көчөрүнө, бул жерде эркектер отурасың, күйөөң айттыбы сага? Болундай колуңа момундай шлак кыл, анан бул жерин кызыл кыл, биян көк кыл, биян кара кыл деп айттыбы? Жок дейт. Күйөөң мындай боякчаңды өзгөртүп мындай эметкел деп айттыбы? Жок. Күйөөсүнөн сурасам, билбейм, өзү кылып алды го дейт да. Сен күйөө эркексиң да, айдай. Сен аялың сага жагыш керек да. Аялыңа айтпайсыңбы? Аялым, мага момундай жериң жагат. Момундай болушуң керек. Алымдар илгери талашкан нерсе чач экен да. Кандай болуш керек десе, күйөөсү. Бул прическа жагат, момундай кыл десе, ал ошондо кескенге уруксат берет деген жер бар. Бирок күйөөсүнө жакпаса, мисалы, узун болуп турушу каалаа болсо, ошондой кылыш керек. Күйөөңө жагыш үчүн гана
кылыш керек. Муну ресницаны дагы, чачты дагы, прическаны дагы, чачыңдын өңүн дагы, көзүндү дагы, бардыгын тең. Негизинде ушундай болуш керек да. Аны азыр айтышы мүмкүн аялдар, аялдарга бүйөсү жакпаш керек депчи. Жакыш керек. Этегин да жакасын таза кармасаң эле субханалла, калган нерсе барды кел кайра аялдан экен тура. Катын жакшы, эр жакшы. Вазир жакшы, хан жакшы. Ошон үчүн бул нерсеге кыздарыңарды, аялдарыңарды анан ушул жерде отурган эгерде карындаштары, эжекелер ушу менен алектенип иштеп аткан болсо, анда субханалла муну чыштаганга жакшыраак. Башка жумуш тапкыла. Аялдын эң жакшы жумушу төрдө отурганы жакшы үйүндө. Эң жакшы жумуш аялдардыкы бул үйдө отуруу. Эң жакшы жумуш аял үчүн үйдө отуруу. Кой, күйөөмө тыйын тээк болсун, кичине жардам болсун дебей эле койгула. Үйдө отуруп дуа кылсаң, ошол тыйын тээк, ошол сенин жардамың болот. Каякта отуруш керек экен аялдар? Үйдө, төрдө, базарга да силер чыккыла, женский кийим сатканда дагы. Ушундай нерсе. Базарга да өзүңөр чыккыла. Муну айттым. Молдаке, Алла сизге разы болсун. Так, аржагы кичинекей экен уже. Ömrünüzge bereke versin, үйünüzge ынтымак иман берсин. Амин. Allah'ım siz arkalı oğurma şifa versin. Razılıçın bilen sizden soğuk dilep canüve kemin. Ama kesinlikle bilemem ne kelime. Kızat bol böyle oyunuz. Gevler öyle da. Neyse, çınınkı nerse, üç nerse benim bulat. Bu жерде bolatkanız, üç nerse benim bulat. Birincisi, bu Kur'an, ayet, hadisler tuğra okuluş gerek. Tuğra negizde oluş gerek. Şirk bolup ketpеш gerek. Oşonun özünün ordu oluş gerek. Okup atkan adam, oşo okup atkan bir tacvidi tuğra, oşo okup atkan dersesinde mani beri ala turgan, oşolordun manisini düşünüp turgan boluş gerek. Oşondur okup atkan dualar manisini düşünüp turgan boluş gerek. Andan keyin subhanallah oşol ikincisi akidası tuğra oluş gerek. Akidası deyen işenimi tuğra oluş gerek. İşenimi Allah Taala kantip işeniş gerek. Kanday tuğra bolot, kanday tuğra emes bolot, oşonun işenimi biliş gerek. Түшүндүкпү? Молда, силер барып аткан молдалар ушундай болуш керек. Үчүнчүсү, анан туура так сиздин ооруңузду аныкташ керек. Жоксо диагноз коюш керек. Ошо туура так диагноз чыккандан кийин анан калган нерсе Кудай берсе өзүнүн ирети менен кете берет. Ошону көрүп тамашалап айттым го. Силер билип деле керек жок эмне ооруп атканыңыздычы. Биз билсек болду. Окуп аткан адам билсе болду. Бул значит бул айык баштап тура. Кээ бирде мындай болот да, сени кара дубалап коюп түрдө айтып койсоң, молдеке мен билем ким окутканымды айтат. Чын уста ушундай болот. Ким окутту деп сурап коесуң десең эле, кайненем дейт го. Андан кийинкиси иншалла ажыке дейт. Алла сизден разы болсун. Ушунча адамга себепчи болуп атасыз. Ар бир ушул жерге келген мусулман туугандарым сизди Алла үчүн жакшы көрөм. Ар бириңиздер суранат элем. Ушул жерге келип алып деле көзү ачыктарга барганыңарды айтып мактанбай эле койгулачы. Туура айтты. Дамлан айтканын кунт коюп уксак дедим эле. Дамыла Аллах'ın ömrünü береке versin, кызмат кылган таксыларга да Аллах'ın разы болсун. Аябай сабырдуу адам экенсиңер. Туура булар сабырдуу. Силерге чыдаш. Өзү мен кичине эмерекмин, тамашалап ийем, өйдө чыдабай кетем. Ушундай нерсе бул көпчүлүктөр мен дайыма Astagfirullah айтып атамай каласың. Astagfirullah, astagfirullah. Көчөдө айтып түшүндүрүп бердим. Ким көз ачыкка барган болсо, ал имандан чыгат. Ванга дегенчи, укмуш болуптур дейт. Ванга деген укмуш бир эме болгон экен. Айткан бардын туура, ошо Горбачевде баптыр дейт го. Ошондойлор
ошого бар ишенип, аны акыр заманда айтып коюптур, момундар айтып коюптур десе, капыр болот. Не болот экен? Капыр болот. Имандан чыгат. Ошону туура деп ыхлас кылса ошого, ошол имандан чыгат. Ошол баягы 21-22 кылым болуп баратат уже. Дин ушунчалык өрчүдү, бирок дагы деле болсо көп адамдар көз ачта жүргөндө таң бересиң. Дагы деле болсо ошол туура деп айтып атат бияк. Аллах анын пайгамбарына согуш ачкандар, Аллах анын пайгамбарынын жолуна адашкандар, Аллахтын пайгамбары саллаллаху алейхи капырчылык кылгандар деп айтып атабыз. Бирок дагы деле болсо акылдуу, парасаттуу, чиновник болгон эле адамдар, мындай бир профессор, жанагындай бир чоң эмеде иштегендер, мындай бир акылы толуп калган каргандар деле, анан сакалы чуурган бывший молдолор деле ошолордо жүргөндө таң бересиң. Канча деген молдокелердин үй бүлөлөрү көз ачыктарга барат экен. Тазалатып коелду, эми касиет деп коет депчи мунучу. Жок, андай нерсе болбойт. Андайга барбагыла, кереги жок. Андан көрөкчү, ошончо бул молдого да ишенбесең, мисалы ислами шариятта болгон нерселерге ишенбей айтсаңчы, анда үйүңө отур да өзүң Фатиханы окуп өзүңөрдү дебсаң жок дегенде. Ага да ишенбейт да. Ушундай да кээ бирлер бар. Таарга да ишенбейт, молдого да ишенбейт, Кудайга да ишенбейт. Өзүнө да өзү ишенбейт ошолорчу. Анан эле болду, субхана, жеңем эле бас тиякта көз ачып десе, кетти ошакты өзү. Көчөнү молдонун баары жек көрүп аткан. Бүгүн карасаң эле колуна камчы тесип алып эле көз ачып коюп, кантип мээсине айтып коюп түшүнө албайм да ошолорчу. Канчадан бери үйүнө барып мешитке алып келе албайсың. Анан кийин эле бир жол көз ачып койгон камчы менен эле бир теспи берип койсо эле болду, мен көзүм ачылып жетип калат. Түшүнө албайм кийинде түшүнөбүз. Кандай деген барбагыла. Туура айтып атат бул. Ассаламу алейкум. Таман акы, маңдай тери менен тапкан мээнетим жукпай жатат. Эмне амал кылам? Bir günü Süleyman aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Allah'ın peygamberi, yolda gelatsa bir adam kumda gömülüp jattır. Ana soyatken emne göm jatasın. Eştikem jok. Muştup jatam. Kumgana çıksam, men jada kalsa, uyattı jerim jaba turganda bir çüpürök jok deydi. Geçinde çıkan bazarda bir nese musursuz kalan arasından tandap bir nese jep kayra жатып алып ушинтип. О Алла, сен де ушундай пенделеринди кыйнайсың. Сен рызкы берүүчүсүң го деп Алладан жалбарып Муса алейхисалам өткөн. Баягы бир мезгилде баягы кечинде чыгып атып эле, баягы турайын десе эле буту бир нерсе кийлинипти. Мынтип караса эле бир жылтыраган нерсе дейт. Аны алып алат экен, бир нерсе го деп туруп, эптеп бир нерсе алып ошол замандын баягы зергерине барыптыр. Зергерге барып, буну кандай деп ойлойсуз десе, мындай карап туруп, жок, муну алганга менин акчам жетпейт деп, өтө кымбат таш. Анан муну кандай кылып сатсам болот? Баягы чогулушат экен, баарын ойлошот экен, баарынын акчасы жетпейт экен. Бирөөнүн эле акчасы жетет, бирisi жетсе бир падышанын акчасы жетет. Падышаны алдап келгенде, ага ушунча көп акча менен баягы сатып алат экен. Анан бир күн эле кайра Муса алейхисалам келатса, элдин баардыгы тең баягы адамды сүдүрөп, кармап алышып, сүйрөгөн боюнча барып келип, мында ортодо турган мамыга, столбко байлап туруп, баягыны элдин баары чогулуп кыйкырып аткан экен. Бул акмакты өлтүрүш керек, ушундай. Эл журт, эмне болду? Десе экен, Алланын пайгамбары. Сага түшкөн китептин өкүмү менен ар бир зынакорду ташбаран кылып өлтүрүш керекпи? Ооба. Бул зына кылды. Аны зынага чейин бул баягы деле ушунча жатпады. Кантип мындай кылып атат десе экен. Дейт, Кудай Таала буга бак берди, дөөлөт берди. Бир аз ушундай менен экен, акчасы ушунча көбөйдү. Кичинекей кичипейил болуп жакшынакай жүргөн дейт. Бир кийим бүтөлүп курсагы ток болуп, анан курсагы ток кийим бүтөлгөндөн кийин эле бир нече убакыт өткөндөн кийин бул базардын ичинде баягы контейнер сатып алды дегендей, ушундай бар нерсени сатып алып эле момдагы бир нерсени анан чоң бул базардын жартысы муну болуп кетти дейт. Анан акырында ушундай болду дейт, ар кимдин аялдарына тийиш баштады дейт.
Анан акырында көчөгөн түнү ушундай болгон экен, бирөөнүн үстүнө барып, бир аялдын үстүнө зынат кылып, күйөөсү кармаптыр, күйөөсүн кылыч менен чап өлтүрүптүр, кыйкыргыч болгон барып эле эбизейли кармап калдык. Мына бир зына кылып киши өлтүрүптүр бул дейт экен. Ошондо Муса пайгамбар Аллага: Алла, сен да ушундай кыласыңбы? Десет экен: Муса, кабар келет экен: Муса, сен таң калыштуу адам экенсиң дейт. Сен бизге дуа кылдың, биз сеникин макул көрүп, буга рызкы ушуну байлык кененчилик берип койдук. Бирок буга ушул нерсени көтөрө албаса ушундай болду. Бул биз буга билет элек канча нерсе керек экенин. Ошону себептен кумга көрүп коебуз дейт. Кээ бирде маңдай тер, аябай катуу жумуш иштеп атам, эмне үчүн байып кетпей атам деши мүмкүн. Кудай Таала ушул мезгилде сага маңдай териң менен таап, курсагың ток, кийимиңди бүтүн эле кылып турушун каалап турган мезгилдир. Сага ушул жетет азыр. Кээ бир адамга 1000 сом табыш керек күнүнө, 1001 сом боло турган болсо, набаттын ичинде бар бийлик керек да. Кээ бирге 10.000 сом керек. Кээ бир 10.000 анан 1 сом кошуло турган болсо, субханалла, дүйнөсүн барып колуна алып алгандай болушу мүмкүн экен да. Кээ бирден миллион берилет экен. Бирок 1.001 сом берилбейт да. 1.001 болгондо анда депутат болом деп баштайсың. Адам ушуну кете берет экен. Кудай Таала ченеп, Алла ар-Разак рызкы берүүчү. Ар бир адамга өзүнүн деңгээлинде көтөрө ала турган деңгээлде рызкын берип коет. Бирөөнү Алла Таала рызкы менен кошо жөнөкөйлүктү берет. Бирөөнү Алла Таала рызкыны менен кошо текебеликти берет. Кээ бирде Кудай Таала рызкысы менен кошо, анын аркасынан адамдар рызкылана турганчалык деңгээлде ага бийлик, дөөлөт, мансап берип коет. Кыргыздар болсо ушундай дейт да: дөөлөт тоголок, мээнет жалпак. Ошон үчүн пока сиз жалпагыраак мээнет кылып туруңуз, Алладан үмүтүңүздү үзбөңүз, Кудай Таала берип аткан рызкка шүгүр айтып туруңуз, Кудай Таала иншалла көбөйтүп берет. Кандай дейсиз? Эгерде амалына келе турган болсо, анда мындай кылыңыз. Көп намаз окуңуз. Анткени намаз бул рызкынын эшиги. Намазчы мифтахул жанна. Ал пайгамбар ушунча мындай ага маани берген намазга. Бейиштин ачкычы деп койгон. Бейишти ачып аткан намаз, сен рызкыңды кантип ачпай койсуң? Сен намазды кылас менен оку. Аял болсо кыласың. Андан кийинкиси сен көп пайгамбарга салават айт. Анткени Алла Таала чындыгында Аллах жана периштелер дейт. Анын пайгамбар Мухаммад алейхиссалам салават айтышат. Эй иман келтиргендер, силер да Аллахнын пайгамбары Мухаммадка салават айткыла деп Алла айтат. Демек, салаватты Аллахумма салли аля сайдина Мухаммад деп бир салават айтыш менен, асман жердин мындай табият өзгөрүп кетет. Табият өзгөрөт, дуалар кабыл болот, рызкылар көбөйөт, Кудай Тааланын жакшылыктары көбөйүп баштайт. Салаватта. Анан пайгамбарды үйрөткөн дуаларды кылыңыз. Дагы бир эмеси, анан арамдан этият болуңуз. Маңдай тер таап атасыз, балким кез-кезде шабашка болуп калышы мүмкүн. Мисалы, кароолчусуз. Адал эмгек менен 15.000-20.000 сом алып атасың, туурабы? Анан бирок кез-кезде бирөө өтүп кетейин деп сага 50 сом берип коет. Бир карын майды бир кумалак чиркет дейт. Демек, бир кичинекей молда сен 50 сом алганын, ошол бир кожоюнун уруксаты жок. Субханалла, ошол нерсени бүт барым жок кылды деген сөз. Адалдан болсун, иншалла, Кудай Таала кээ бирде бир адамды бул дүйнөсүндө коргулуп, курсаган ток, кийим бүтүн кылып, балки башкача өмүр берип коет. Бирок сен билбейсиң балдардын рызкысы кандай экен. Сен адал менен таптың, маңдай терин таптың, балдарды тарбияладың иншалла. Ошол балдарыңан үзүрүн көрүшүң мүмкүн. Каякта катылып турган кайдан билесиң? Рызкыңдын жакшылыгыңдын сен берекетиң. Ошон үчүн азыркы неме кылбай эле кой. Анан кээ бир эжекелер, жеңелериме кайрылат элем. Кудай Таала сенин балаң, сенин күйөөңө канча рызкы берет болсо ошо шүгүр айтып туруш керек. Антпесе кээ бир аялдар бар, качан элдердей болуп жашайбыз, качан элдердей болуп кийинебиз, качан элдердей машина тебебиз, качан элдердей болуп субханалла үйлөрдө жашайбыз дей берип, кээ бир
ушундай бир тыттынып болгон күчүн коротуп аткан эркекти мындай кыйнап койгон аялдар бар. Жок, эркекти аял дагы бергенде шүгүр кыла турган болсо, Кудай бергенде шүгүр. Кудай буйрса, биз өзүбүз көрбөй атсак, балдарыбыздан көрүп, ошолордун келечеги үчүн адал менен багып, ушундай бир адал ыйман жолун үйрөтүп, анан кийин тарбият кылып өтө берсе, иншалла сен билбейсиң качан болот. Ошон үчүн аялдар да шүгүр кылсын, Алла Таала бергенине. Андай ассаламу алейкум анчыке. Сизден Кудай ыраазы болсун. Оми таласка барбайсызбы? Ушундай оорулар менен жабыр тарткандар бизде көп. Таластын эли сиздин киши көрөрүңүздү билбейт. Шифа издегендер көп. Сизден суранычу убактыңыз болсо, сизден Алла ыраазы болсун. Эми бардык эле жерге барып атабыз. Бирок ошол биз бара турган жерлерде бир нече шартыбыз бар. Биринчиси, ошол жердин имам хатиби, ошол карыянын, ошол райондун, ошол айылдын имамы уруксат бериш керек. Макул бул молдо экен. Алким субханалла, мындай ошол молдо нааразы болуш керек да, нааразы болбош керек. Ошол айылдардын молдосу менен сүйлөшүңөр керек. Ошол жерге кириш үчүн. Анан бизге жай таап бериш керек болот. Момча жерди кишини батыра тургандай. Ошол себептен субханалла, биз биринчи шартыбыз бир жака барышта имамдар уруксат бериш керек. Мен өзү ушу көп жылдар имамчылык кылган себебинен билем аны. Имам эмнеге нааразы болот, кайсы нерсеге кызганат, кайсы нерсени жакшы көрбөйт. Ошо 25 жыл имам болуш өзү бир чоң мындай бир чейрек кылым дейт билесиңби? 100 жылдын 4төн 1 бөлүгү бул. Ошон субханалла өмүр берген болсо чейрек кылымын уже эме болуп койгонбуз, имам болуп койгонбуз. Ошол себептен имамдарга уруксат бериш керек. Ошол жерден салих такып адамдар машварага салып, ушундай молдо керек экен, уруксат берели дегенде, анан кийин уруксат берели дегенден кийин анан бизге чалышыңар керек. Ушундай машварага салдык, имамыбыз уруксат берди, анан кийин айтабыз. Бизге эң кеминде болуп алганда 100 адам чогултуп бересиз дейбиз. 2-3 адам үчүн барбай жок. Анткени көбүрөөк пайда бериш үчүн иншалла. Көбүрөөк пайда бериш үчүн. Түшүнүктүү болду? Жөн эле мындай барбайсыз. Кайсы шаар болсун, мейли Россия болсун, мейли Америка болсун, мейли Корея болсун, мейли кайсы аз көп эле жер чакырат, бирок ошондо болсо деле шартыбыз ушундай экен. Макулбу? Мына азыр субханалла, сиздерге айтып атабыз да, хутурга барабыз 26-сы, аяка сабак. А жердин имамы өзү чакырып атат. Ушундай нерсе. Сааруда да ошондо болот, имамынын эмеси менен уруксаты менен. Андан мурункуларда да ошондо чүйгө барып атабыз, чүйдө имамдардын уруксаты. Кээ бир имамдар жок, киргизбейм деп койду, барбай койдук. Киргизем деген айылга чакырып койдук. Ушундай Кочкорго бардык имамдардын уруксаты менен. Ошол себептен бүт бар имамдардын уруксаты менен болуш керек. Имамдарга баш ийбесеңер, ал эл жок болуп кетет. Имамга баш ийиш керек. Намазды кантип оңой үйрөнөбүз? Мээге кирбей жатат дейт. Зикир тарта, тесме берсе болобу? Зикир тарта берсе болот экен. Намазды кантип оңой үйрөнөбүзбү? Негизи намазды мээге киргизип кереги жок. Мээси жок киши намаз окуй берет негизичи. Анткени өкүм ал. Эгерде акылдан кеткен жунан жинди болсоң, анда шариатта ал адамга намаз окуш парз эмес. Мукаллаф деп коет, ал мукаллаф болбойт. Ал эми калганына болсо, Азирети муфти азыркы наиб муфти болчу, аз муфти болгон Замир Ракиевдин атайын момдай эме плакат эметкени бар. Намазды чыгарган. Ошо кишинин уруксаты менен чыгарылган. Ошону алгыла дагы, алдыңа инип койгула дагы, мээге кирип атса, Алхамдулиллахи аламин рахманир рахим малики яумиддин, Аллаху акбар деп окуй бер. Эчтеке болбойт. Ал атайын ошон үчүн кээ бир акылга кирбей, мээге кирбей аткан адамдар үчүн чыгарылган. Шариат ушундай жеңил, универсальный. Ал ушундай мээге кирбей, такыр үйрөнүп аткан адам үчүн чыгарылган плакат ошол. Түшүнүктүбү? Ошондойго окуй беребиз. Зикир тартпастан жүргөн адамды пайгамбарыбыз өлүккө теңеп койгон. Алланы эстеген адам түрү, Алланы эстеген адам өлүк сыяктуу. Кимде ким Алла Тааланы эстебесе, ал Аллах Тааланын өкүмүн аткарбаган сыяктуу. Фазкуруни азкуркум. Мен эстегиле, мен силерди эстейм. Алла Таала зикран касира. Алла Таала көп зикир кылгыла. Өз Роббуңар көп эстегиле. Аяттар аябай көп эстөө жөнүндө. Ошо колуңарда теспеңер болсунбу,
Мына теспе. Теспеңерди алла бул кээ бир алымдар айтат, ушун бул шайтанга камчы дегендер бар. Bir şeyhten çoğu uşun olya alıp kara jetkende kolunda tesbih götürüp жүрсө, söyledi siz olya olup da tesbih götürüyorsunuz. Ova deyt, bunu bul menin deyt da eskertүүчүм degende. Çöntөгө салып кой, мен сону көрүп атам азыр кебелең. Колдорунда мындай жанагындай кара кичинекей бир теспени илип алышыптыр мындай резинка мененки. Разы, машалла, аялдан да көрдүм, эркектен да көрүп атам азыр. Ушундай илип алгыла. Шак бош отура калганда тилиң да иштеп атат. Otur alıp la ilahe illallah, la ilahe illallah. Kaçan olsa zikir kılış gerek. Bir de vakit toktavaş gerek negizinde. Adamda ahiretke varganda. Öküne turgan nersesi zikirsiz ötközgөн vakıtlar bolatken. Ha mürзөдө olsa adamdı sakтай turgan, azaptan sakтай turgan. Iki amal var. Oşonun birisi zikir. Zikirden ötkön saktaucu жок дейт. Daha birimizde Kur'an deyt. Adamda mürзөнүн içine girende эки нерсе менен көп азапталат экен. Биринчиси көп ушак кылган үчүн, ушактын себебинен. Экинчиси кийимин заардан сактабаган үчүн. Кийимин эмнеден экен? Заардан сактабаган үчүн адамдар мürзөнүн үчүн абдан көп катуу азап көрөт. Болбогон нерсе карасаң. Жөн отурдунда азыркы президент иштебей атат, депутаттар иштебей атат, булардын баарын жеп атат. Билбейсиң сен а, субханалла. Жөн эле бир отурбашына жөн эле мындай койчусуңбу, коюң деле билчек эле дейм. Эмне аласың деңгел геополитикага кирип алып. Депутат боло албайсың өмүр, болду всё. Живи да радуйся. Балаң болуп калса кандай? Ошонун себебинен субханалла жанакындай нерселерге кийлиш жөнүндө ушак кылып атып, өзүң мürзөдө азапка түшүп калат. Анан бирөөлөр бар, заара кылганды дагы билбейт ай. Кантип отуруш керек, кантип таза кармаш керек. Oturup zara kıl dese, ayağını belem deydi. Subhanallah. Baksana şunday nerse. Giyiminin bardığıdan, şalbırak bayan bardığıdan, ondan bir üme algan, zara uşatkan zaman, büt giyiminin var, şımının bardığıdan zara. Bu şunday nerse. İstinca, istibro degeni takır düşünmeydi Allah'ın. Unuttu var, anne kendi bilip gerek bolsa. Kurgatış, juuş degen nerse. Oylanmayıp deviler. Oşun sevenlerle mürзөнүн azap. Alem oşun zikir kılıp жүрө турган болсоң, жүрөгүңдү бейгапар чыдап кой болсоң, İnşallah Kudayım buyursa Allah Teala dinge seni alıp gelişi жақын эле калданда. Koluna tesbih olsun. Tesbihini çöntöktө daima salıp koyguла. Kuyöң uruş başladı, şak çöntөгүңө subhanallah. Ayal uruş başladı, şak tesbihini subhanallah. Men köç айтпадым го тамашалап. Мындай бир эмени видео көрдүм да. Ayal geliyor, ha деген çalar. Allahu Ekber. Onu ilk zaman ayal, ha деген çalar. Allahu Ekber. Gayretsin. Allah'ın kança diyelim hikmet maşallah. Үйгө ынтымакты, ырыс, кешикти кантип орнотобуз? Кантип орнотобуз устаз? Мен устазым эң биринчи баягы илгери өткөн заманда эле сезилет, 94-95 Ustazlar cami medreseden ötken, şu kişilerin aldığına böyle çoğun kitaplarını alıp böyle okuyup dedik. Neyse, ben yaşamıyoruz kızık bir maşallah. Kaç ustazın böyle söyledi de ben 100 diyeyim de. Arkadaşlar subhanallah, kança kitap okuduklar ama al mezgil okutkan mezgilde bir kitapta öğreniş için canlı var olup oturuş gerek bolçu. Азыр болсо оңой болот. Канча 1000 деген устаздар бар, бирок бирөө да илим албай атат азыр. Бирок мурун болсо ушундай болчу. Бир китепти өтүп алып, жанында отуруш керек болчу. Үйгө ынтымак алып келиш үчүн эң биринчи эркек болуш керек. Аял болуш керек. Ар бириң ордуңду тап. Эркектей болуп ордуңду тап. Ayal ayalday болуп тап. Кайната болуп тапсын ордун, кайнене болуп тапсын ордун. Ар биринин орду табылса эле бүттү. Бирөө сүйлөп атканда бирөөнүн чыкпай турса, ошол үйдө ынтымак болот. Качан бирөө сүйлөсө, экинчиси ар деп беттен алса, анда ошо жерден ынтымак кетти, ырыс кетти деген сөз болот. Болду. Мага көчөн бирөө эме болуптур.
Ушуну айтып коечу сөздүн ичинен как раз ушу туш болуп калды. Эркек деген кандай эркек болуш керек? Эркек өзүнүн аялына, балдарына, өзүнүн мүмкүнчүлүгү канчалык болгон болсо ошончолук даражада коротуш керек акчасын. Аялынан, балдарынан аяган эркектер эч качан бактылуу боло албайт. Кимде ким өзүнүн аялынан акчасын аяп, чөнтөгүнө катып, мындай бир сараңданып, субханалла, бир көйнөк алып бербей, көйнөк алып берген болсо, мурдагы жылкы кийген көйнөгүң каякта деп ызычы салып атса, анда субханалла, ал чыныгы эркек эмес уже. Бир аалымдар ушуну айтат. Эгер бир кызыңарды бирөөнө бере турган болсоңор, анын такыбачылыгын, анын окуган намазын, анын илимин эле карап койбогула дейт. Эгер ал такыба болуп, намаз окуп, илим алган болсун, аалым болгон болсо да, сараң болсо, кызыңарды бербегиле деген. Сараңга кыз берген болбойт. Түшүнүп атасызбы? Ал экономчулдук эмес ал. Ал акмакчылык. Сенин аялыңа короткон акчаң бул садака. Сенин аялың оозуна бир лукма, бир кусок тагын сала турган болсоң, ошол ал садака. Сен балаңды эркелеткениң садака. Аларга бут кийим алып берип, жанагы кийим алып берип, керек болсо алтын алып бергениң, керек болсо субхана кичинекей бир нерсе кылганың да садака болуп жазылат сага. Ошолордун ооздору кыймылдап, кийимдери бүтүн болуп турса, Кудай Таалам сенин рызкыңды дагы 10 эсе көбөйтөт. Ал эми ошол кийинген кийимине, жеп аткан тамагына, каралып аткан балдарына ыраазы болгон аял, ошол таап келе аткан күйөөсүнө ыраазы болгон аял. Ошол эң берекелүү аял болот. Болду? Мына ынтымак. Кайсы үйдө иман болсо ошол ынтымак бар. Көп адамдар сулуусун карайт. Көп адамдар акылдуусун карайт. Ушундай ар ким ар кандай карап, бирок иманына караган аз. Иманын кара, иманын бак, иншалла Кудай буйрса ынтымак болот. Ушундай нерсе. Дүйнөсү көп, бирок мен сага көңүлүм, сен менин көңүлүмдү өлтүрүп койгонсуң. Баягыда билесиңби деген аялдар бар. Мен көңүлүмдү өлтүрүп койгонсуң сен. Бүттү. Жок, субханалла. Бир жол көңүл өлтүргөндүр. Бирок 99 жакшылыгын унутуп калган аял бул берекесиз аял. Бир жол көңүлүн өлтүрүп койгон, бирок 99 жакшылык кылган аялыңдын жакшылыгын сезбеген эркек, анда эң жаман эркек. Ал үйдө кандай ынтымак болсун. Азыркы замандын проблемасы ушул. Аял сен мени сүйбөйсүң дейт, эркек сен мени сүйбөйсүң дейт. Ортодогу балдарды ерунда, как будто мындай пластилинден жасап койгондой да. Пластилин жасап эле коюп койгон. Экөө не любишь, бала түшүнгөн жок, эмне любишь экен. Ошентип атып субханалла, канчадан үй бүлөлөр чачырап кетти. Эмнеге ажырашып кеттиңиз? Билбейм. Эмне болду десең? Билбейм дейт. Ошон үчүн ынтымак келиш үчүн турган эркек, аял аялдай. Кичине бири-бирине түшүнүп койгула. Жашоо деген субхана ушунча кыска байкелерим ай. Жеңелер, апалар, бул жерде турган карындаштарым, жашоо ушунчалык кыска. Ойлогула, 70 жыл узак экен. Жок. Илгери бир замандарда эми болгон мезгилде бир адам 50-ге чыгып каза болсо, мен жаш болчумун анда. Ай, көп жашаптыр дегем да. Азыр менин атам 75-те. Бирок көз алдыма менин жап-жаш көрүнөт да. Жап-жаш көрүнөт. Баягыларды эстесем, айттым, качан өлүп калам билбейсиң. Ошон үчүн кыска жашоодочу жашап алгылачы нормальный эле. Сыйлашып, күтүшүп, кайсы нерсе болду, могуну коюп делечи мына. Мен сен боягынан сен иччи, мен биягынан чейин жашап кое бергилечи жашоону. Эмне кетип атат ай? Эмне кетип атат адамдынчы? Кичине бир кыска убакыттын ичинде жөн эле жашап койгулачы. Сүйөм, бүйөмү жок эле жашап койчу ай.
Бирин түшүнүп койчу, каранам катыгандан болсо дагы бириңер менен мында бир тиштешип жашап кое бергилечи, эчтеке болбойт андан. Курсак тоет, кийим бүтөлөт. Качанга чейин жалаң эле көңүлүңөрдү карап жүрүп өтөсүңөр. Менин көңүлүм жок, сен мага көңүлүң жок, анан тигиндей мындай деп атыпчы, ынтымак эмес, үй бүлө ажырап кетип атасызыр. Токтоткулачы болду. Сериал деген бөлөк алар актер. Сериалдагылар актер алар. Алар азыр сүйүп койду башка, анан күйөөсү башка. Тигин аялы башка, yok актер. О, Мехмет, ты меня не любишь. Как это можно? Ал актер. Жашоо бөлөк. Жашоодо сен реальный өлөсүң. Жашоодо реальный, чыныгы өлүм менен өлөбүз. Азыр мени бирөө муну ура турган болсо, бул жерим көгөрөт сөзү, чыдык, чын. Ар бир адамдын өзүнүн тагдыры бар. Ошо тагдырыңды сазга тыгып салбай эле үйүңө кирсең, сонун балдарың турат. Сонун ата-энең турат. Сонун бир туугандарың турат. Төрүлүктө бир чыны чай. Төрүлүктө бир чыны чай керек болду. Башка нерсенин кереги жок, мен ушуну ойлойм. Силер кандай ойлойсуңар? Ушундай эле же ушундай эмеспи? Же башкача калып атасыңарбы? Ошон үчүн келгиле, иншалла. Үй бүлөбүздө ынтымак болуш, жүрөгүбүздө ынтымак болуш керек. Азыр бул жерде ооруп аткан адамдар бул болбойбу батыраак деп атат да. Чын. Анткени ал оорунун кадырын билет. Оорубаган Кудай менен иши жок болуп, субханалла, кээ бирлер түшүнбөшүбүз мүмкүн аны. Кээ бирлер азыр аялдары кетип калып, түшүнүп турат азырчы. Анткени катынга баркын. Бирөөлөр күйөөлөрү кетип калган, ал күйөөнүн кадырын билип атат. Бирөө көчөнүн бай болчу, бирөө банкрот болуп калды, ал байлыктын кадырын билет азырчы. Ушундай нерсе. Кайсы нерсени убагында кадырласаң, анан кийин жок кезде субханалла өкүнүч жаз болот. Амин. Subhanaka ve hamdülillah anta astaghfiruke ve atubu ilayk. Kudayım bari gününü geçirsin. Bu жерде айтылган амалдарга, фазилеттерге толугу менен амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин Кудайым. Аллахым жакшылык берсин, эл жүзүнө тынччылык берсин.